Жана видеону изучать этип атабыз да. Ошол Кимсановду, кайсы жер СИЗО же ИВС аяктан тартылган түшүнүксүз болот да. СИЗОго келгенде карантинге киргизет да биринчи. Аякта карантинде бир 10 күндөй болуп, андан кийин башка камерага отурулат да. Анан азыр ошо маалымат тактап атабыз. Видеону изучать этип, тиешелүү кызматкерлер шашпай берет. Мага дагы жооп келсин. Вообще бизде тартылганбы же бизде тартылган эмеспи, ким тартканынан түшүнүксүз болот да. Азыр ушу видеодо так аныктамасы жок да, бул Эмилбек Кимсанов же ал эмес дегенчи. Жок, анын кетиси деле көрүнбөйт экен го. Момбеков: кредит алып жатабыз, жол салып жатабыз, силер кол салып жатасыңар. Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында балыкчы Корумду автожолунун курулушунун жүрүшү менен кызыгып, транспорт жана жол министрлигинин өкүлдөрүнө бир нече сын пикирин айтты. Балыкчыдан Корумтуга чейин 104 чакырым 1 километр жол $749 миң курулуп жатат. Мунун үстөк пайызы дагы жогору болуп жатат. 2,5% түзөт. Кредитти каржы министрлиги төлөбөйт, ал бастап келген силер төлөбөйсүңөр. Карапайым эл төлөйт. Мына Бишкек Кара-Балта жолу башталбай жатып ремонттоп жатышат. Тараз-Талас Суу-Самыр жолунун мөөнөтү 2 жылдан ашып кетти. Силер кабыл албай жатасыңар, биз кредит алып жатабыз, жол салып жатабыз, силер кол салып жатасыңар, дейт Рыскелди Момбеков. Андан сырткары депутат жакынкы арада транспорт жана жол министрлигинин бир далай жогорку даражадагы кызматкерлери коррупция беренеси боюнча кармалгандыгын айтып, министрликке кармалбаган адам калбаганын кошумчалады. Булак элдик медиа. Кийин сүйүнөм. Касымалиева маанайсыз Бороновдун ал жайын сурады. Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева залга маанайсыз келген премьер-министрликке талапкер Кубатбек Бороновдун ал жайын сурады. Бүгүн парламенттик коалиция Боронов башында турган өкмөттүн жаңа курамын карап бир добуштан колдоду. Кубатбек Айылчиев залга маанайыңыз абдан ойлонуп кирдиңиз да. Негизи кандай сезим болуп жатат сизде? Сүйүнгөн жоксузбу же сүйүндүңүзбү? Премьер-министрлик өлкөдөгү эң чоң кызматтардын бири, деп кайрылды Касымалиева. Ага жооп катары Боронов бул кызмат тууралуу сунуш кечинде гана түшкөнүн, андыктан чоң жоопкерчиликти сезип турганын билдирди. Чынын айтайын, мен кечинде уктум, сүйүнгөнгө убактым болгон жок. Бир нерсени сезип турам, алдыбызда өтө чоң жоопкерчиликтүү иштер турат, чоң маселелер бар. Ошолордун үстүнөн иштешибиз керек, жоопкерчилик сезим бар, сүйүнө элекмин. Эми эртең бекитсеңиздер, анан сүйүнөт болушубуз керек. Рахмат деген пикирин айтты Боронов. Белгилей кетсек, кечээ 15-июнда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев радио жыштыктар чуусунан улам кызматтан кетүү боюнча арызын жазган. Булак Спутник KG. Сузакта күйөөсүнөн таяк жеген аял эмнеге тосмо арыз жазып бергени белгилүү болду. Сузак районунда күйөөсүнөн зомбулук көргөн аял тосмо арызды үстөмдүк жолу менен жазып берген. Бул тууралуу коомдук фонддун директору Гүлжан Байбетова маалымдады. Анын айтымында, зомбулук көргөн аялдын жолдошу окуя орун алган Бейкабат айыл өкмөтүнүн башчысы жана анын орун басарынын жакын туугандары болуп чыккан. 2 күн мурда эле таяк жеген аял жана анын туугандары тосмо арыз жазбайбыз, бул иштин аягына чейин чыгабыз деп турушкан. Бирок кечээ жабырлануучунун эжеси жеке иштери менен Ош шаарына кеткенде, күйөөсүнүн туугандары келип жабырлануучуга үстөмдүк көрсөтүп жатып, тосмо арыз жаздыртып алышкан, дейт коомдук фонддун директору. Булак элдик медиа. Кимсановду СИЗОдо сабап жаткан видео чыкты. Эмилбек Кимсановдун СИЗО бир абагында оор тепкиге алынып жаткан видео тасмасы тарады. Аны Кимсановдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева Facebook социалдык тармагына жайгаштырган. Видеодо Эмилбек Кимсановго окшош адамды 2 киши сабап жаткандыгын көрүүгө болот. Бул боюнча адвокат Кимсановго карата административдик ресурс колдонулуп, СИЗОдо сабалгандыгын айтат. Андан сырткары, буга чейин жактоочу бул боюнча фото материалдарды далил катары көрсөтүлгөн болсо, эми далил катары видео материал дагы жайгаштырылып жаткандыгын кошумчалаган. Анын билдиргенине караганда, окуя 3-мартта болгон. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин маалыматы боюнча, Эмилбек Кимсанов 2018-жылы бажы кызматынын кызматкери Автандил Конгантиевди сабагандыгы боюнча издөөгө алынган. Ал 2020-жылдын 22-февралында Россия Федерациясынан кармалып Кыргызстанга алып келинген. Бул боюнча элдик медиа жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан кайрылып төмөндөгүдөй жооп алды. Булак элдик медиа.